Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги саны сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн биз абдан маанилүү, өзүнүн терең идеологиялык жана биздин Кыргызстандын тарыхына, жалпы эле биздин Кыргызстан жарандарына өтө маанилүү болгон Бишкек баатыр жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Биз ушул дүйнөлүк коомчулукта айрыкча эгемендүүлүк алгандан кийин өзүбүздүн борбор шаарыбызды, Фрунзе деген аталыштагы борбор шаарыбызды Бишкек деп которгондугубуз абдан чоң убагында резонанс туудурган. Ошол Бишкек деген сөздүн келип чыгышы, анын этимологиясы жөнүндө ар кандай сөздөр болгон. Кээ бир учурларда биз ошол сөздүн түшүнүктүн маанисине терең мындай сүңүлүп киргендин ордуна үстүртөн эле ар кандай сөздөрдү айтып, андай экен, мындай экен деген учурларда болгон. Мына буюрса 23 жылдан бери биздин борбор калаабыз ушул Бишкек баатырдын атын алып жүргөндүгүн айтып келе жатабыз. Бүгүнкү биздин телеберүүбүздө биздин Кыргызстандын көрүнүктүү уулдарынын бири, филология илимдеринин доктору, профессор, белгилүү саясатчы, журналист, Кыргыз Республикасынын ыйгарым окутуу элчиси, убагында Улуу Британия мамлекетинде Кыргызстандын элчиси болуп иштеген, биз баарыбыз кадырлаган, сыйлаган Кубан Ильясович Маматалиев катышып. Саламатсыздарбы, Кубан Ильясович. Мен абдан кубанычтамын. Мен кече жакында эле айтып коюшум керек биздин телекөрүүчүлөргө. Сиздин ушул илимий иштерди аркалап, саясаттан, журналистикадан башка дагы, жазуучулуктан башка дагы ушул филология илимдеринин доктору болгондугуңуз мен үчүн абдан чоң ачылыш болду. Мен кубанып кабыл алдым. Себеби бизде кичинекей мамлекет болобузбу, негизинен интеллектуалдардын саны канчалык көбөйсө ошончо жакшы. Бирок мени бир таң калтырган, абдан суктандырган нерсе сиздин ошол вечерний Бишкек гезитиндеги бир укмуш макалаңыз түрткү болду. Ал макала кече жакында эле чыкты, июнь айынын башында. Ошондо сиз Бишкек баатыр жөнүндө, биздин борбор калаабыз ошол атактуу биздин атабыз, бубабыздын атын кантип алып калгандыгы жөнүндө, анын кандай тижеси бар жөнүндө ушундай бир фактыга таянган жакшынакай бир макаланы берипсиз. Азыр массалык маалымат каражаттарында, коомчулукта бул абдан чоң ушундай бир баягындай бир талкууну жаратып жатат да. Ушул боюнча сиздин өзүңүздөн уксак деп биз Илим жана турмуш редакциясы атайын ушуга көңүл буруп сизден суранып отурдук эле. Анда сөз сизде. Анда сиз айткандай жанагы Бишкек деген атты кайта кайтарган Бишкек эмес белем бул. Анан кийин туура жазылып калды. Бул бир эле сөз. Баягы фонетика, орус фонетикасынан кыргыз фонетикасына өтүп Бишкек деп жазылып калды, туура жазылып калды. Канча жыл өттү, көп жыл өттү. Ошондо эле чечип койсо болмок. Бишкек баатыр болгондон кийин, шаардын негиздөөчүсү болгондон кийин эстеликти коюш керек болчу да. Айкелин коюш керек болчу. Мен Москвадан сиз да көрсөңүз керек. Москвада мэрия маңдайында Юрий Долгорукий деген кандай эстелик турат. Эми мен бул жерде эмнеге муну бул макаланы жаздым. Кеп мындай, ошондон бери мына чечилбей келатып, анын 11-жылы биздин мына 10 жылдан кийин революциядан кийин депутаттар жаңы состав, жаңы демирге көтөрүп, чечим чыгарып парламенттен жер берилсин, эстелик тургузулсун деп. Аны правительствого, өкмөткө табыштайт. Өкмөт болсо, ошол кездеги вице-премьер чечим чыгарат. Анан 3-чү инстанция, акыркы станция мэрияга барганда эле баары эле такалып калды, болду. Эмне десе, туш-туштан макала чыга баштады. Бул дейт Калатушка дейт, Бишкек деген бул адам эмес дейт. Бул Калатушка деп биздин өзүбүздүн белгилүү бир айымыбыз чыкты, телевизордон чыкты. Ошону түшүндүрүп атат. Эми тиги мен бул кыргыздарды айтып атам. Тиги орустар алты эметкенде биздин кыргыз эксперттер айткандан кийин, инсандар айткандан кийин ошону кайталайт да. Анан дагы кеп аларда эмес, кеп өзүбүздө. Анан кийин мына чечилген жок. Жакында эле Дөөлөтбек Сапаралиев деген тарых илиминин доктору бар. Сиз тааныйсыз жакшы. Ошол эме жазбадыбы? Бишкек священный гора. Бул дейт фарс тилинен келген, перс тилинен, иран тилинен келген сөз дейт Пишкух деп койду. Пишкух деген бул жанагы ыйык тоо экен да. Анан тоону көрсөтүш керек да, кайсерде тоо. Бул жерде шаардын ичинде тоо жок. Анан Байтиктин бос бөлтөгүн көрсөтүп атпайбы? Эми ошол кезде 19-кылымда
Байтиктин Бөзбөлтөгү кайсы жерде, Бишкек шаары кайсы жерде. Азыр да тетиги Южный магистралда чыгып карасак да көрө албайбыз. Бул таптакыр башка жакта болуп атпайбы? Андай болсо, анда Сулайман тоо сыяктуу эле Сулайман тоо мына Оштун так тушунда турат. Ошол жерде жана археологический раскоп болуп ошол жерде табылып атпайбы? Илгери шаар болгон бул жерде. Айым ушунда жерде жок. Айым ушунда Байтик айланда. Ешкандай тиешеси жок экен. Эгер ошондой болгондо Байтик айлы эмес, Бишкек айлы болуп калбайт беле анда. Бул жерде логика да жок, география жагынан, археология жагынан логика жок. Бишкек деген буну таптакыр логикасы жок. Анан кийин эми буларга мындай бир мисал керек да айтып атат да тарыхчылар. Тарыхчылар тактап барын тактап беришти. Тапты, таба турган бүт издерин барын табышты. Анан жана окшогон тарыхчылар, жана окшогон коомдук ишмерлер айтып атпай, докажите дейт. Далилдеп бергиле дейт. Бул жерде далил дегенде бир эле нерсе бар, бул жерде далил боло турган 100% эмес 200% далил боло турган кыргыздын санжырасы. Санжыра деген летопись, историческая летопись. Бул жомок эмес. Бул жомок эмес да. Бул жомок эмес, бул фантазия эмес, бул эпос эмес, бул фольклор эмес, бул тирүү жандуу летопись деп коет, живая летопись. Муңдан муңга өткөн санжыра. Эми эмнени айтып атам, эмнеге айтып атам муну? Бишкектин санжырасы турбайбы? Тагай би деген конкреттүү тарыхый инсан да, Тагай бийдин эмеси да белгилүү, кайсы жыл өлгөнү белгилүү. Кашкарда туткан ошол жактан 1533 жыл деп жазылып турат булактарда. Тарыхый жаран. Тарыхта муну эч ким айта албайт. Тагай анда айтсын, Тагайда ошондой десин. Тагайда анда Калатушка болуп калат, анда Пишкух болуп калат, анда деле жомок болуп калат. Эми Кубан Ильязович ушулардын баардыгын мындай илимий негизде изилдепсиз. Анда эч кандай баягы башкалар айткан нерселерди эске албай, биздин телекөрүүчүлөргө өзүңүздүн изилдөөңүздүн негизинде ушул Бишкек атабыздын деп айтайлычы, Бишкек атабыздын ушул таржымалын айтып берсеңиз. Анан кийин эле этимологиясы өзү эле келип чыгат да. Каерде төрөлгөн экен, кандай жолдор басылып өтүлгөн экен, Долон биге барып такалганын айтып эметип атасыз. Ушулардын баардыгы абдан кызыктуу да. Ооба. Мындайда тарыхчылар тарых булактарын баарын изилдеп, анын ичинде тарых ассоциациясынын председатели өскөн Осмонов, ошо бар, дагы ошого окшогон тарыхчылар. Булар изилдеп Фергананын архивинен, Андижандын архивинен, Өзбекстандын архивинен биздин эмени издеп туруп таптыр. 1702 жылы Сафет Булан деген жер бар бизде. Бул жана Наманган облусу менен биздин Жалал Абад облусунун буртата Ала Бука районунда дагы ошо эмеде да. Чегаранын жанында Сафет Булан деген ыйык жер бар да. Ошол жерде жана Шах Фазылдын күмбөзү бар. Мына ошол жерден ошол ыйык жерде төрөлүптүр. 1702 жылы ошол жерде төрөлүп, анан кийин а кезде ал учурда жигит куракына келгенде согуш калмактар менен салгылашуу болгондо ошого катышып, анан Туу Жыгар деген атка ээ болуптур. Туу Жыгар деген покоритель знамен деген эми ошондой баатыр эр дегенде ошон үчүн Бишкек баатыр деген атка конуптур. Ошентип анан кийин бияка келип өз жерине, бияктан кеткен да. Өз жерине келип мына азыр Кузнечный крепость деп атпайбызбы? Ошол жерге биринчи устакананы куруптур. Устакананы болсо теги Сибирден, ошо Сибирдин шаарына алып орустарга барып ошол жактан үйрөнүп алыптыр. Бул өзү үйрөнүп алыптыр. Устакананы үйрөнүп алып келип кыргыздарга эми мындай биринчи устакана деп койсок болот ошол кезде, ошол учурдагы. Ошол устакананы куруп, анын устаканын тегерегине эл жашай баштайт да. Эл коно баштайт да. Коно баштаганда анан Кузнечный крепость ошол жерде устакана ошонун тегерегин бар тең өзүнчө бир шаар болуп калат. Шаар болуп калат. Анан ошо каза болгондо ошол жерге күмбөзү коюлуп атпайбы? Так ошо Кузнечный крепостьтин эле бери жагында мына азыр Бишкектин азыркы кайсы жери болуп? Кинотеатр Исыкөл. Исыкөл кинотеатр 1957 жылы 13 апрелде эме кылыптыр. Чечим чыгарат горосполком. Ошол жерге кинотеатр Исыкөл курулсун, анан кийин мынтип коюптур. Территория, ошо кинотеатрдын тегерегинин территория благоустроить деп коюптур. Благоустроить деген жана күмбөздөрдүн баарын алып сал, ошонун баарын эметкин дептир. Анан кийин бул мен бүт горосполкомдун Форунзе горосполком, мэриянын эмеси, бүт кагаздарын, архивтерин карап чыктым. А жерде карап чыксам, банагы ушундай кинотеатр курулуп аткан, мен Октябрь кинотеатр. А дегенде жана жер берилет, проект бекилет, анан кийин ошо проект бекилет, баштан аягына чейин чечим чыга берет. Мына проект готов, ушу проект боюнча салынсын деп ушуну кете берет. Ошондой эле тиги Ала Тоо кинотеатр бар. Буга келгенде бир эле документ. 57-жылы жанагы документ, проект курулсун, ушул жерге кинотеатр келечекте курулсун. 57-жылы. Андан кийинки проектти жасагандан кийин аны бекитиш керек болчу горосполком, бекиткен жок. Бул эмнени айтып атат? Бул ошол проект секретный характер болуп калган да. Жашыруун түрдө башка жакка өтүп калган, ошо күмбөзгө байланыштуу.
59-жылы 2 жылдан кейін құрылды. Егерде проект болбағанда кинотеатр құрылбайды эле. 59-жылы кинотеатр тұрып қалды жерде. Эми мунун бүт документи, мунун бүт факты тең биздин ысында жатат. КГБ ошак өткөрүп берген, ошо КГБнын секретный архиви бар, ошо секретный архивди зар секретчес керек. Материалдар бар. Кээ балки мери жылга эметилген, кээ андан көп, кээ андан азыраак, ошону караш керек. Жылы келсе, жылы келбесе деле азыр саясий чечим бар, мамлекет кетти. Жок Советтер Союзу деген. Өзүбүздө. Анан кийин ошол жерден эле ажо болуп парламент болуп чечим чыгарып эле рассекретить архивтерди ушуга байланыштуу. Мен айтып аткан жерим жок, жанагы тиги коопсуздук боюнча безопасность мамлекет андай жок. Бул жерде мына ушундай архивтерди рассекретить этип койсо, бул жерде эч кандай эме жок. Секрет жок. Ошону эметип койсо билинет. Эме болгон, кандай болгон, ким эметет. Сөз боюнча мындай легенда боюнча ошону трактор менен алып келип түнү менен сүрдүп салыптыр күмбөз. Аны көргөн кишилер бар. Ошону көргөн эмелер күкү дегенде 27-жылкы мына уже 90-га чыгып калды. Ошо кеше мен бала кезде менин атам эшитип келип согуштан кийин деп атат. Согуштан кийин эшитип келип ошол жерди көрсөткөн. Атабыздын мүрдөсү күмбөзү мынабу эски вокзал, автовокзал дечүбүз да тиги эмеле мурунку эски автовокзал маңдайында турат эле чоң Бишкектин күмбөзү. Ошол жерге койдурган экен деп аталарыбыз айтып калчу. Ар өткөн бер өткөндөр Куран окуп өтсүн Бишкектин күмбөзү деп айттыр, ушул жерге коюптур дегенди укчумун. Анан ушу көрүнүп турат эле чоң күмбөз артынан. Анан кийин баягы чоңоюп тияка бияка жүргөндө тиги жолдун боюнан карап көрүп жүрдүк. Көп эле киши ушу Бишкектин күмбөзү дешчү. Бир күнү эле күмбөз да жок, эчтеке жок. Ошол күкү эжебиз эми ошо Бишкек баатыр тукумдары. Түп ошонун атасы Бишкек баатырдын түзүн тукумдары. Кээ бир учурда Бишкек бул уже тарыхый факты да. Кээ бирөө даже түздөн түз тукумдары Пишпеков деген фамилияны алып жүрбөдү. 1966-жылы Шаршенбек Үмөталиев деген адабиятчыбыз ошо Молдокул Пишпеков деген адамдан интервью алыптыр. Пишпеков Бишкектин тукуму болуп атпайбы, түздөн түз. 6 баласы, Бишкектин 6 баласы. Мен айтып атпайм, 7-чи бала, 7-чи тукум болуп атпайбы, 7-чи муун Тагайга. Бирок мени дагы бир түшүмөлдөткөн Кубан Ильясович эмнеси болсо дагы мондай далилденген нерсени мойнубузга албагандыгыбыздын кандай себеби бар? Себебиянын маңдайына ошол атабыздын жакшынакай айкелин коюп, анан кийин аны бир баягы ошол биздин борбордун баягындай бир жакшы атак даңкын көтөрө турган бир баягындай бир аянтка айландыруунун сонун перспективасы бар экен да. Мен тишет мэринин жанында орун жок дейт. Мэринин жанында тушунда Феликс Кулов мэр болгондо бир флагшток койгон, желекеле турган бир стол турат. Мына ошол жерде чоң эле площадь, ошол жерге коюп койсо, а жерге коёк десек айтат, а жакта Манас менен Бакай турат, аны эми Бишкек баатыр эми ошолорду эми бузуп коюп аларды. Же Манас менен бул эмне? Кандай бул? Манас сыймыктана турган урпагы да Манастын, сыймыктана турган урпагы. Биз ошол эле Феликс Шашенбаевич Кулов болуп жакында Шанхай шаарында бир ушундай бир конференцияга катышып келдик. Ошол Шанхай шаарынын кийинки эле тарыхында ал шаарды көтөргөн, өзүнчө бир эркин экономикалык зонага айландырган мэринин айкелин коюп коюшуптур. Ошол өзүнчө эле бир баягы жаштар сыйына турган, жаштар баягындай Шанхайдын өзгөчө бир статусу бар экендигин көтөргөн ушундай бир жайга айланып калыптыр да. Министерство культуранын бер жагында ошол жерде бир мындай китеп сатып атат го, ошол жерде гүлдөр бар, ошол жерге коёк десе бул жерде бузуп койт дейт. Ландшафтты бузуп койт. Ар жакта Курманжандын аткан эстелиги турат, анан биякта тиги кинотеатр турат, бузуп койт дейт. Анан кайсы жер десек, тетиги шлагбаумду көрсөтүп атат. Шлагбаумчу мына Фучик көчөдөгү ошол жерге кантип коюлат? Ал жерге проект боюнча жол салынат экен. Эми булар уялбайт экен да. Жана сүрдүрүп атканда уялбай, эми азыр уялып атат экен да тияка. Жанагы эжери алып барганда айтып атпайм, 27-жылкы уже 90-га чыгып калды. Ошону алып барып туруп КТР тартканда ошол алып барып тиги жанагы жерди көрсөткөндө ошо эжеке, эми сиз апабызда көрсөтүңүз ушул жерди. Көрсөтөм азыр, көр айнайын көрсөтөм. Анан бардык көрсөтүү эме келгенде эле минтип калды, тиги кыйналып эле калды киши. Апа көрсөтпөйсүз кайсыягында минтип эле калды. Анан кийин бу эмне балдарым дейт. Көрсөтөт ошол жерде ажаткана турат да, дараткана. Общественный туалет көчөдөгү. Мына деп көрсөтө албай койду. Башы менен ийкеп койду. Мына жерде турган. Мына азыр Бишкек коому деген уюм бар, общественный уюм. Биз мэриге кат жазган. Мына тарыхый мындай болгон катаны ошону оңдогула.
оңдоп туруп ошо күмбөздү кайта ордуна келтиргиле. 1903 жылы ошол күмбөздүн сүрөтүн Борис Смирнов деген орустун саякатчы окумуштуусу тартып кетиптир. Алда турат да. Ал китепке кирди да ошол сүрөт. Китепке кетти. Бул тарыхпыз уу эмне? Жок, китепке киргенде ал жөнүнө кирген жок да. Ылдый жагына өз кол менен жазып койгон да. Что это такое? 18 век күмбөз Бишкек батыры деп жазып турат да ылдый жагында. Эскизи турат анын эмесин, ошол боюнча күмбөз демеш керек да. Мусулман стили менен салынган күмбөз экен да. Кубаныч Ильясович, сиз азыр абдан жакшы айттыңыз да. Ошол Бишкек анан кийин убагында биздин баягы жазуу эрежени өздөрүнүн ыңгайлаштырып Пишпек деп жазып, анан ошентип келгенбиз. Анан кийин Фрунзе болуп кетти. Анан кийин дагы жакшы ырысыбыз бар экен деп койчу, кайта Бишкек деп которду. Ушуну ошо Бишкек деген сөздүн этимологиясы боюнча айрыкча биздин жаштарда ар кандай пикирлер бар да. Айрыкча алар үчүн бул абдан актуалдуу. Мисалы үчүн мен өзүм эле неберем мага толгон токой миңдеген суроолорду берип айламды курутат да. Ушул боюнча сиз мына бул окумуштуу катары, жазуучу катары ушул өзүңүздүн кандай версияңыз бар? Эми муну мындай жөнөкөй термин эле мындай логиканын негизинде түшүндүрүш керек да. Бул илгери биздин салт боюнча ошо толготуп атканда бир эгерде борон болсо борон деп койчу, боронбай деп коюп койчу. Же суунун, жер суунун тоонуна кош кайсы немесе. Же жанагындай бир мындай процесс болуп атканда ошондо толготуп атканда тиги жанагы кымызды бышып атканда, толгого кармаганда ошо толгот ошон үчүн ошого байланыштырып быш деген сөз жанагы сбивать деген сөздү орусча айтканда сбивать кымыз. Ал түшүнүктүү нерсе. Анан кийин ошондо быш деген ошондо төрөлүп аткан үчүн Бишкек деп коюп атпайбы? Редкий ат да бул. Бишкек деп эле гана. Жок, башка. Асан ошондой эмес да. Анан кийин ошон үчүн ошентип коюп калган, Бишкек деп коюп калган. Энесин боюнда бар экен. Анан утур карап турчу экен да. Аңгысы бир карап келейим алды дегенче аял төрөп коет экен. Толго келип. Анан келсе эле төрөп койду. Окуй, кантип төрөдүң деп эле сотуп кетип. Ошенткенде айткан экен тиги эме кымыз байлайт да боз үйгө чоң сабоо. Сабоо деп кой, чоң чаначка кымыз байлап анан үстүн быскыч деп койчу илгери. Ошо баканга байлап коет, боз керегеге байлап коет да. Анан теги бакан менен саба деп коет. Кымыз куйган чаначты саба дейт. Сабанын эмелери болот, кармай турган эмелер жанагы. Буттарын терилери мынтип турат да. Сабоо менен тиги баканды кармап төрөдүм дейт. Анан киндигин кесип жакшы болуптур. Бул дагы тегин эмес сабода деп анан атын Бишкек деп Асан чакырыптыр деп. Анан жанагы талаш тартыш болуп атканда 90-жылдар ошондо төлөгөн касым Рамат абы эми кырак киши. Ошол ушу кишинин эмеси менен эметилген. Давайте Бишкек деп коелу. Нет, давайте как раньше было. Бишкек. Жок. Фонетика боюнча, тарых боюнча, ушу боюнча бүт парламент далилдеп туруп Бишкек деп аттырган. Туура. Рахмат ал кишиге. Рахмат, биз бар эсибизде. Тактоо болуп калды да. Ошон үчүн Бишкек деген бул туура жанагы быш деген глагол деп койду, муну етиш глагол. Ошо бышып атканда, ошондон чыккан ат болгон эле ошол. Эч кандай боло бермес. Урматтуу Кубан Ильясович, жалпы эле теле көрүүчүлөрдүн атынан биздин ушу илим жана турмуш телебөрүбүздүн коллективдин атынан сизге абдан чоң ыраазычылык билдиргизебиз. Себеби сиз абдан чоң резонанс туудура турган, биз үчүн өтө маанилүү боло турган маселелерди көтөрдүңүз. Окумуштуу катары дагы, журналист катары дагы, дипломат катары дагы. Мен ойлойм, ошо биздин телебөрүбүздөн кийин биздин редакцияга көптөгөн телефон чалуулар, каттар түшөт, балким сиздин өзүңүзгө дагы түшөт. Мен ошолордун баардыгын жыйнап, топтоп, анан сизди дагы бир баягындай бир анализ жүргүзүү ушул телебөрүүсүнө чакыргым келип турат. Мен редакцияга рахмат айтып коеюн. Редакцияга. Бул мага жанагы мен көрөм дайыма буларды. Очевидно, невероятно деген Сергей Капицын профессор знаменитый российский каналда ошо окшотуп атат да. Керек бизге да ушундай передача. Рахмат.
ошол жердеги миңдеген мүрзөлөрдү түздөп туруп сөөктөрүн казып туруп башка жака тиги эме менен кран менен жүктөп туруп машинелер бул сөөктөрдү алып кетип туруп анан кийин котлован казып туруп кинотеатр курган. Ушу кинотеатрдын багы ачылган жок. Ушу бир жакшынакай бир жадыраган бир мындай маданият чордону болбой койду. Себеби мүрзөлөрдүн үстүнө коюлганда мына мен Бишкек Баатырдын эстелиги туруп калса, бул биздин алдыбызга койгон максат. Махачкалада Махач Баатырдыкы турат, дагы эле тиги администрациянын алдындачы. Ар бир шаардын өзүнүн символу болуш керек, ар бир шаардын өзүнүн тарыхы болуш керек да. Бул айкели негизинен борбордо туруш керек да. Анан ал дагы ошол жерге орнотуп койсок жакшы болмок. Болгону бир эле сот керек деп мэрияга кайрылганбыз. Ошол мэриянын мэри дагы бербей бүгүнкү чейин келатышат да. Муну негизинен мэрия бериш керек жерди. Анткени бул жердеги муниципалдык жер Бишкек шаарында ошону бериш керек. Өкмөттүн токтому да бар, жогорку кеңештен да токтом, бирок ошону аткарбай келатышат. Эми билбейм, азыр мынакей жаңы мэр келди, ал кандай жыйынтыкка келет, аны да көрө жатабыз. Мен ойлойм, жалпы Кыргызстан эли ушу Бишкек Баатырдын айкелин тургузуп коюп, ошол жерге арбагына сыйынып дегенде анын тарбиялык мааниси бар. Бөлөк жактан мисалы бөлөк мамлекеттерден дагы биздин эмебизге келсе, тиги коноктор келсе, мына Бишкек шаары деген могу жердеги Баатырдын атынан коюлган деп ушу Баатырдын өзүнүн автобиографиясын айтып берсек, кай жылы төрөлгөн, анан кандай бул жерге эмне үчүн Бишкек шаары болуп калган деп. Мисалы мен билгенден ошол мисалы бул Алабока жергесинде төрөлгөн. Чоң атасы Жоо Чалыш. Ошон үчүн ал жерде кийин жана мечит курганга берип атпайбынчы. Мен ойлойм, ошо мусулмандар отурмаса ошо арбагын сыйлап бир Куран окуп туруп ошол жерге кайра ошондой эле күмбөзүн тургузуп койсок, бул дагы биздин үчүн, жаштар үчүн аябай керектүү нерсе да. Бишкек шаары боюнча мынакей улуудан кичүүгө чейин биз билишибиз керек. Баардыгы ушу Бишкек шаарынын тарыхын билип алса, каяктан келип чыккан. Бул жакшы нерсе да. Ал биз сурагалачы азырчы. Көрүнгөнүн айтып жүрөт тиги, көрүнгөн сөздөрдүн баары тең. Тиги Бишкек деген баягы кымыз бышкан эме деп. Туура биздикилер эмне деген кыргыздар аттардын баарын койгон эмес. Туурабы? Ошол төрөлгөнүнө жараша коюп келген да. Чоң бурун деп да коюп койгон, туурабы? Ар кандай Кылычбек деп коюп атат мисалы. Ошондой эле нерсе, анан Кылычбек десе, ал кандайдыр бир ошо төрөлгөн учурда бир жагдай болсо керек да ошочу. Бишкек деген ким болгон? Бишкек деген Бишкек деген ким болгон, ушуну билесизби? Бишкек деген накта билбейт экен, бирок ушу жаңыдан уюштурганда ушу Бишкек деген Бишкек деп айтылган экен, андан кийин ишин билбейт экен. Адамбы бул эмне? Адам Бишкек. Бирөө айтат, ал деген кымыз сабадан эметилген дешет, анан чынын билбейт экен. Бишкек деген Баатыр болгон да. Ошо? Бишкек Баатыр болгон. Жок айта албайм. Деген ким болгон экен? Бишкек деген Баатыр болгон. Ким деген Бишкек деген? Не знаю, если честно, не в курсе. Бишкек деген ким болгон? Бишкек деген билбейм, Бишкек. Манас ким? Манас атабыз да. Баатыр, Чыңгызчы. Чыңгыз жазуучу. А Бишкек деген ким болгон? Бишкекти ошо билбейт экенмин ошо. Мен историк менен мен айтсам аты туура эмес болуп калат. Бишкек деген жок болгон. Бишкек деген сен Бишкекте жашайсыңбы? Ооба, бирок билбейм. Бишкек деген ким болгон? Ал адам ким? Таракпы? Я не знаю. Бишкек деген сөздөн келип чыкса керек. Бишкекте. Бишкек деген кымызды бышкан Бишкек да, инструмент. Биз ошондон улам билебиз. Анан Бишкек Баатыр деген болгон. Бишкек Баатырдын былтыр беле мурдагы жыл 135 жылдыгын белгилегенбиз. Баатыр болгон. Бишкек Баатыр ким болгон? Бишкек Баатыр ким экенин каяктан билем мен? Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз илим жана турмуш телеберүүбүздүн долбоорунун атагында Бишкек Баатырга арналган ошол атабыздын атына байланышкан биздин Борбор калаабыздын аты жөнүндө сиздер менен сүйлөштүк. Эгерде каттар, ойлор,
болсо, анда биздин программа сиздердин сунуштарды кабыл алууга даяр. Ошону менен эфирден көрүшүнчө саламатта болуңуздар.